Assalamu алейкум достор, Атлет KG спорт каналынын жалпы катталуучулары 2022 жыл кыргыз спорту үчүн тарыхый жыл болуп, бизден дүйнө чемпиондору чыкты. Күйөрмандарды кубантып, сонун пикирлерди айттырган далай жеңиштер болду. Грек-рим күрөш боюнча тарых барактарын жаңылаган Акжол Махмудов менен Жоламан Шаршенбековдун дүйнө чемпиондор аталышы кыргыз спортундагы чоң секирик болду деп айта алабыз. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Азия бириккен күрөш дүйнөсү Эрназардын атаандаштарынын бири жапониялык Таиси Нарикунини эркин күрөштөн, казакстандык Жамиля Бакбергенованы кыз келиндер күрөшүнөн, Азиянын 2022 жылдагы мыкты балбаны деп тапса, биздин Акжол Махмудовду грек-рим күрөшүнөн өтүп бараткан жылдын континенттеги мыктысы деп тапты. Бизди кубанткан бул жаңылык менен бирге кийинкиси да удаалаш келди. Ошол эле бириккен күрөш дүйнөсү эми 2022 жылдагы дүйнөнүн мыктыларын аныктады. Ага ылайык кыз келиндер күрөшүнөн жапониялык Ноноко Озаки, эркин күрөштөн түркиялык Таха Акгүл мыкты болуп табылса, грек-рим күрөшүнөн биздин сыймыгыбыз Жоламан Шаршенбеков 2022 жылдын балбаны деп табылды. Быйыл Жоламан жалпысынан 6 мелдешке катышып, дүйнө чемпиону, Азия чемпиону аталган. Андан сырткары ислам оюндарын жеңип, Казакстан, Польша, Болгарияда өткөн эл аралык рейтингдүү мелдештерде байгелүү орундарга ээ болгон. Бул жыйынтыктар ага жалпы 55 000 упай берип, биринчи орунга жайгаштырды. Балбаныбыз нак эмгегинин артынан бул ийгиликке жетип отурат. Жыл ичинде Бишкекте самбо боюнча дүйнө чемпионаты өтүп, анда бизден Дайыр Карияев күжүрмөн самбо боюнча дүйнө чемпион аталса, Бекболот Токтогонов спорттук самбо боюнча оор салмакта дүйнө чемпиону болду. Бул балбандарыбызда жаштарга мыкты үлгү көрсөтө алышты. Ошондой эле акыркы жылдары Кыргызстанга эле эмес, бүткүл КМШ өлкөлөрүнө атагы кеткен Самат Абдрахманов бокс боюнча беттешине чыгып, атаандашын калыстардын чечими менен жеңип, хардкор боксингдин чемпиондук куруна ээ болду. Күрөш боюнча чыгып жүргөн кыздарыбыз дүйнөлүк чоң жеңиштерге жетпей калганы менен ийгиликтер келерки жылы деп күтөлү. Айсулуу Тыныбекова соц тармактагы баракчасына жылды кандай өткөргөнү тууралуу жазды. Жаңы жылга саналуу гана мүнөттөр калды. Демек жыл жыйынтыгын чыгарууга да убакыт келди. Өтүп бара жаткан жылы жеке жашоомдо гана эмес, кесипкөй чөйрөбүздө окуяларга бай болду. Ар кандай сезимдер болду. Кубаныч, кайгы, ийгиликтер жана жеңилүүлөр, ишеним жана жан дүйнөдөгү боштук. Бирок быйылкы жылдагы окуялар мени дагы да күчтүү, чыйрак, белгисиздиктерге даяр болууга үйрөттү деп айта алам. Сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Сиздердин жашооңуздарда көңүлсүз күндөр болбосун. Ар бир күнүңүздөр биринен бири өзгөчөлөнүп турсун. Мекенибизди жана жакындарыбызды сүйүп, жакшы көрөлү. Ал бизге жаратман эмгекке, жаңы бийиктерди багындырууга жана алдыга койгон максаттарга жетүүгө дем күч берип турсун. Жаңы жыл жаңы жашоо. Салам 2023 жыл. Биз сени изги тилек, илгери үмүт менен күтөбүз деп жазып калтырды. Андан сырткары футбол боюнча улуттук курамага кайрадан Азамат Байматов кошулуп калышы ыктымал. Бул тууралуу ал акыркы берген интервьюсунда айтып өттү. 2021 жылы берген чырлуу интервьюда айткандарын артка алып, машыктыруучу Кристининден жалпы оюнчулардан кечирим сураганын белгиледи. 2023 жылдагы Азия кубогунда ойногусу келерин, убагында эмоция калтырып койгонун да айтты. Кандай ойлойсуздар? Кристинин аны кечирип курамга кошуусу мүмкүнбү? Же Байматов тим эле коюшу керек беле? Мына ушундай достор, каналга сөзсүз түрдө катталып, лайк коюп, комментарий жазып, спортчуларыбызды колдоп туралы. Жакшы сөздөрүбүздү аябайлы.